Жалал Абадда өрөө учурган жол кырсыгы катталды. Анда 2 уна бетме-бет кагышкан жаркат алгандар ооруканага жеткирилди. Израилге Аллахтын каргышы келдиби? Иран Израилге көптөгөн ракеталарды учуруп, бардык жерин талкалап жатканын көрүүгө болот. Айдоочу абайла түн ичинде иштеген Кордан аталышындагы радар ишке кирди. Казакстанда блогер Бауыржандын досу бар. Бауыржан камалгандан кийин казакстандык досу Кыргызстанга келип, блогерден талабын талашкан. Ушулар жана башка жаңылыктар түрмөгө видеонун астына койдо кырган бармакчаны албетте басып коюңуз. Ошондо гана сиздер Кыргызстанда жана башка өлкөлөрдө болуп жаткан акыркы жаңылыктардан кабардар болуп турасыздар. Ассаламу алейкум, кыргыз элим, кандайсыңар? Бауыржан тууралуу бир сөз айтып кетейин. Бауыржандын границадан кармалды деп уктук. Ошол Бауыржанды Казакстанда жүргөн бир родной бар экен. Ошол келипти. Атай Бауыржан үчүнчү. Бир сүйлөп коем. Ассаламу алейкум, кыргыз элим, менин исмим Акжол болот. Бауыржан өзүм бауырум болот. Казакстанда бирге жүрүп, бираз бир тирликтерди бүтүргөн болотмуз. Бираз сценарий жазып дегендей. Энди Бауыржан бауырум азыр арнайы келип отурмун, осы жакка уставыпты деп эсептедим. Енді Бауыржанды айыптап аткандар бул дұрыс эмес деп эсептейм. Өткөнү ар нерсенин өзүнүн жолу бар, өзүнүн макулу бар, өзүнүн тереңи смыслы бар. Арнайы бир түшүнүп, мынан бир укпасак, айып эле тага берүүнүн кажети жок. Так что Бауыржанды поддержкада болуңуздар, лайк, коммент аямаңыздар. Алга! Саламатсыздарбы, урматтуу мекенештер, өзүңүздөргө белгилүү болгондой, Москва шаарында рейдтер, массалык кармоолор күч алууда. Андыктан документи жок жүрүүдөн абайлаңыз. Эң башкысы официалдуу адамдарга кайрылыңыздар. Таза регистрация мыйзамдуу түрдө даярдайбыз. Мөөнөт өтүп кетсе, базадан чыгып кетсе, Сахарова карточка, ДМС, ННН, СНИЛС, ОМС, медкарта, трудовой договор, кара тизмеден текшерүү, деги эле иш кагаздарда кандай көйгөй болбосун, кайрылыңыздар. Байланыш телефону 8977 750 46 38. Биз менен Иран менен Израилдин ортосунда эмне болуп жатат? Өзүңүздөр билгендей, 13-июнь күнү Израиль Иранга 100дөн ашык баллистикалык ракеталар менен жана дрондор менен соккурду. Жана бүгүн ага жооп катары Иран дагы Израилге 100дөн ашык баллистикалык ракеталар менен жооп катары соккурду. Эми бул жерде эмне болуп жатат? Израилдин айтымында, Израиль администрациясынын айтымында, Иран жакынкы чыгыш мамлекеттерине жана ошол менен чогуу Израилге, Израилдин коопсуздугуна коркунуч жаратып атат деп атат. Бул жерде ойлонуп көрүңүздөрчү. Жакынкы чыгыш мамлекеттерине эң көп коркунуч жараткан, алардын коопсуздугуна эң көп коркунуч жараткан мамлекет кайсы? Муну акыл эси соо адам түшүнөт. Ошол жердеги чырдын баарын чыгарган, ошол жердеги тынчсызданууга алып келген жалгыз эле мамлекет бул Израиль. Бирок ошого карабастан, эгер Иран жакынкы жылдардын ичинде ядердик курал жасаса, бул жакынкы чыгыш менен Израилге чоң коркунуч алып келет деп жатат. А бирок ошол эле учурда Израилдин мына ушул тапта 90 боеголовкасы бар, 90 ядердик курал бар. Иранда таптакыр жок. Бирок жок эле куралга булар алдыда ошол куралды жасайт. Ошол курал менен бизди атат, жакынкы чыгышка коркунуч алып келет деп, мына ушундай кадамдарга барып 13-июнь күнү соккурду. Во-первых, как говорит сотрудник, может стоять на расстоянии, соответственно, фиксировать и штраф подписывать. Да. Можно сразу интегрировать в безопасный город. Да. Этот комплекс может работать в темное время суток без проблем. Ички иштер министрлигинин жол кыймыл болсун калыштуу башка башкармалыгы жол багыштарын алдын алуу максатында тесттик режимде ушундай радарларды ишке киргизди.
Мунун башка радарлар менен болгон айырмачылыгы түнкү убактыдагы эреже бузган айдоочуларды аныктап, түз онлайн режимде мониторинг борборуна жөнөтө алат. Негизги функциялары ушул катуу ылдамдыкта менен айдаган автоунааларды, карама каршы тилкелерге чыккан автоунааларды, жол чийимдерине баш ийбеген автоунааларды, айыппулдар өз убагында төлөбөгөн автоунааларды, издөөдө жүргөн автоунааларды, каттоосу убактылуу токтотулган автоунааларды жана башка одоно жол эрежесин бузган айдоочуларды аныктайт. Бүгүнкү күндө биз тараптан кайсыл жерлерде жол унагычтары көбүрөөк катталып атат, мына ошол жерлер талдоого алынып, айрыкча мына Бишкек, Нарын, Торгал унаа жолдоруна тесттик режимде орнотулат. Ассаламу алейкум, урматтуу мекендештер. Тиктокер, стример Бауыржан Абдумаликов камалды. Эми эмне дейбиз? Биринчиден, бул көп адамдарга жана тиктокко кирип сөгүнүп батыл ойногон адамдарга аял киши болобу, эркек киши болобу бул сабак биринчиден. Анткени тиктокто, инстаграмда канча деген жаш балдарыбыз бар, жаш кыздарыбыз бар. Ошол силерди көрүп булар туура айттай кайталайт. Калган нерсеңерди көрүп алып. Ошон үчүн коомго жаман таасир берген, коомду бузган адамдарды мыйзам чегинде ушинтип жазалаш керек деп ойлойм мен дагы. Эми мен бирөөгө жамандык кыла албайм, эч качан жамандык кылган эмесмин, бирок тиктокто көбүнчө аял кишилер жана эркек адамдар көп нерсени кылып атасыңар. Четиңерден чыгып кеттиңер. Өз негизи чара көрүш керек. Ошон үчүн ойноп сүйлөсөң да өз негизи ойлоп сүйлөш керек. Азыркы заманда анткени мыйзам бизде баардыгына бирдей иштейт. Ошо туугандар. Саламатсыздарбы, кыргыз элим? Мен Кудайбердиев Абдынурдун апасы болом. Менин атым Зинат. Азыр балам 6 жашар болду. Эч кандай сөздү сүйлөй элек. Силердин жардамыңыздарга муктаж болуп чыгып атабыз. Турцияга апарып операция жасатабыз деген ниетибиз бар. Врачтар менен сүйлөштүк. Баары жакшы болот деп атышат. Сүйлөйлүк. Элдин арасында эл катары сүйлөп, угуп сүйлөсө экен деген ниетибиз бар. Алладан үмүт кылабыз. Алланын ыраазычылыгы үчүн жардамыңыздарды аябаңыздар. Балам азыр 6 жашар болуп калды. Колу менен ымдап түшүндүрөт бардыгын. Кулагы укпайт. Бир угулап ушу 50% угат, бир угулабыз такыр эле жок. Бул да Алланын сыноосу экен. Кыйынчылыктарды көрдүк ушу убакка чейин. Жардамыңыздарды күтөбүз сиздерден. Көп түкүрсө көл болот дегендей жардам бериңиздер. Кайдыгер карабаңыздар, кыргыз элим. Биздин реквизит номерлер өзүмө караштуу 0333 Зинат деп чыгат. Россия өлкөсүнөн котором дегендерге 1594 Абдрахман деп чыгат. Ошол номерлерге салсаңыздар болот. Кайдыгер карабаңыздар, кыргыз элим, жардам бериңиздер.